Bizде эле ашып аткан нерсе өзү жок болчу, эл сөз кылат деп ошентип согумун алдырганбыз, ооруп жатып калды эле. Маркумду акыркы сапарга узатууда мал союуга тыюу салган тартипти элдин басымдуусу колдоого алууда. Жалал Абад шаарындагы бул үйдө 3 күн мурун оор жоготуу орун алды. Жумакан апанын жашы 70ке таяп калган жолдошу оорудан улам каза болду. Үй ээлери эл сөз кылат деп союш алышкан. Бирок айыл аксакалдардын талабы менен ал союлбай, маркум акыркы сапарга узатылган. Биз өзүбүз деле телевизордон угуп атканбыз. Ушунусу да баягы кыргыздын расмиси деп согумубузду алып алганбыз. Бирок Дамком, айыл аксакалдары ушуларды эскертип, ушуну кылыңыздар, ушу президенттин ушундай эмеси приказы чыкты деп, эми баары мыйзамга баш ийбесең болбойт экен. Союлган жок. Эми эл сөз кылат деген баягы чын. Бизде эле ашып аткан нерсе өзү жок болчу, эл сөз кылат деп ошентип согумун алдырганбыз, ооруп жатып калды эле. Карызга деле алып союшат, бала чакасы төлөйт деп. Аны төлөйбүз деп балдар Россияга кетип шоора катыйт. Эң бир жакшы нерсе болду деп эле сүйүнүп атат. Биз эмес, элдин баары деле. Менин чалым ошого түш келип калганын кара. Жалпы алганда мындагылар өлкө башчынын бул багыттагы жарлыгы тегиз колго алынса дешет. Анткени маркумду узатууда ашыкча ысырапкерчилик орун алып, карызга батып сөөк койгон учурлар арбыган. Жарлыкты ишке ашыруу багытында жергиликтүү бийлик түшүндүрүү жана ысырапкорчулуктун алдын алуу боюнча иш аракеттерди көрүүдө. Бул экономия ар бир семьяга чоң өбөлгө болот, көтөрүм болот аябай. Анан эл, мисалы үчүн, кабыл алабы, кабыл албайбы дегенден мен алысыраакмын, эл 100% колдойт. Өлкө башчынын жарлыгын ишке ашыруу багытында облуста жумушчу топ түзүлдү. Бүгүн жыйын өтүп, жобо иштелип жатат. Анда ысырапкерчиликтин алдын алуу багытын камтыган ар тараптуу сунуштар кабыл алынат. Анын негизинде маарекелер көзөмөлгө алынып, социалдык жактан жарандарда тең салмактуулук сакталат дешет. Өкүлүнө да тапшырма берилген, ошо жобону иштеп чыгуу боюнча, ошо жобо менен иш алып бармакчы. Бүгүнкү күндө биз ошону талкуулапбыз, жыйынтыктайбыз, сага кула калса. Ошону жерлерде, райондордо, шаарларда ушуну аткарыш боюнча биз көзөмөлгө алабыз. Себеби азыркы күндөн баштап биз ошол указ чыккан күндөн баштап жерлерде, райондордо, шаарларда биз муну менен түз иштеп атабыз. Жерлерде бир топ баягы элдин туура түшүнүгүнө байланыштуу баягы өзгөрүүлөр болуп атат. Эми биз ошо жобону бекитип берсек, мен ойлойм, ушул жобо менен биз так ошо иш алып барабыз дейбиз. Бардык эле аймактарда чыгымды кыскарталы деген демилгелер айтылганы менен иштеп кеткен жок. Карызга батып сөөк коюп, насыяга той өткөргөн учурлар жакырчылыктын деңгээлин өстүргөн себептердин бири бойдон кала берүүдө. Муну мусулмандар казыяты да ырасташат. Анан кийин тиги базарга барып туруп, эч ким колдомогон китайский бир нерсени алып келип берсек, барат да ташталып коюлат, ал эч нерсе жарабайт. Бирок эч нерсеге жарабайт деген менен ошол үйгө ал бир топ акча туруп атат да. Мына ушул нерселер да кошо кыскартылып кете турган болсо, Кудай кааласа, анан жанагындай кийит жапмай, анан баягындай кыздар көк киймей негизи шариятта жок. Бизге да бул өтө чоң поддержка болуп калды. Биз буга чейин деле бул нерсе менен күрөшүп келгенбиз. Мындан кийин шарият менен мыйзам айкалышса, тез эле жолго түшөт. Бул өлүм маселеси боюнча. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров 24-февралда үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча жарлыкка кол койгон. Анын максаты жарандардын социалдык экономикалык абалын жогорулатуу, ысырапкерчиликке жол бербөө. Бул жарлык учурда өлкөнүн бардык аймагында колго алына баштады. Ысык көл облусунда да каза болгон тургундар жаңы эрежеге ылайык жерге берилип жатканы маалым болду. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.